Ала Тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кеч эмес программасы улантат. Аны мен Бурулайып Сурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүдө Кыргызстанда ишке ашып жаткан айыл чарба долбоорлору тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын коногу Айыл чарба министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Тамчыбек Тулеев. Саламатсызбы, Тамчыбек мырза? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү күндө ушул айыл чарба долбоорлору боюнча кандай долбоорлор ишке ашып атат? Эми бизде азыр республикабызда долбоорлордун саны көп. Айыл чарбасын айтып берсек, эми бул жерде биз ишке ашырып аткан айыл чарба министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү бул мамлекеттик инвестиция программасынын алкагындагы болгон долбоорлорду ишке ашырабыз. Андан тышкары эл аралык уюмдар бар, башка ал техникалык жардам көрсөтүү катары келе берет. Атап айтып кетсек, мисалы USAID-тин долбоорлору, FAO-нун долбоорлору, булар техникалык жардам катары келет. Ал эми биздин долбоорлор болсо мамлекеттик инвестиция программасынын алкагында болгондуктан бул өкмөт ошол финансы донордон акча каражатты насыя катары алып, узак мөөнөткө. Анан алганда дагы атайын шарттары бар. Бул биз мисалы азыр ишке ашырып аткан 2 долбоор бар. Бир долбоор мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү 2 долбоору. Экинчи долбоор болсо рынокко чыгууну камсыз кылуу деген долбоор. Бул өкө тең ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтү атайын финансылык келишим негизинде эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү фондусунан атайын насыя алган. Насыя алып, ал 40 жылга берилген насыя болот, 0,75% үстөгү менен. Эми бул үстөк болгондо дагы бул ошол акчалар турган счетторду тейлөөгө кете турган каражаттар да. 40 жылга берилет, анын ичинен 10 жыл каникул деп белгиленген. 10 жыл бою төлөнбөйт. Андан тышкары ошол долбоор деп муну камтып көрсөткөн менен ошол долбоор булар эл аралык уюмдар дагы кошумча так эле ошончо көлөмдө грант түрүндө акчаларды берилет. Мисалы атап кетсек, жанакы мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоорунун өзүнүн көлөмү 39,5 миллион доллар. Мунун жарымы жанакы насыяга берилген 0,75%. Ал эми жарымы болсо бул грант түрүндө берилген акчалар да. Бул Кыргызстан үчүн өтө жакшы шарттагы берилген гранттар болот. Эми ар бир мамлекет тыштан ушундай карыз алат экен, бирок жакшы шартта алыш керек да. Ошол долбоорлорду ишке ашыруу мына биздин бөлүмдүн түздөн түз биринчи максаттарынын бири да. Буга чейин бул долбоор биздин бөлүм өзү 98-жылы түзүлгөн. Анан бир катар долбоорлорду ишке ашырып келди. Жалпы жана 8 ушундай чоң ири долбоорлор болду. Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган, эл аралык өнүгүү агенттиги тарабынан каржыланган долбоорлор бар. Жалпы 8, анан азыр ишке ашып аткан 2. Бул эми акыркы жылдары ушул биздин негизги айыл чарбасына жардам көрсөтүп аткан донорлордун бири ошо жогоруда мен белгилеп кеткен ИФАД англисче, анан кыргызчага отондо айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фондусу деп аталат. Бириккен Улуттар уюмунун дагы бир уюму ошол бизге жардам берип келет да. Ошолор 96-жылы биз мүчө болуп киргенбиз ИФАДка. Ошондон бери эми 100 миллион долларга жакын долбоорлорду ишке ашырып бизге жардам берип келип атат. Акыркы долбоорлор бул көбүн эсе мал чарбасын өнүктүрүү багытындагы долбоорлор. Мал чарбасын өнүктүрүү, мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоор 1-2, булар бирөө биринчи долбоор бул түндүктөгү Нарын областы менен Ысык көл областын камтыса, экинчи долбоор болсо мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоорунун экинчиси бул биздин түштүгүбүздүн 3 областын камтыган да. Жалпы максаты бул жайыт системасын башкаруу, жайыттарды башкаруу системасын орнотуу болчу. 2009-жылы мыйзам кабыл алганбыз жайыттар тууралуу. Ошол жайыттар тууралуу мыйзамдын алкагында жайыт башкаруу системасы Союз жер жана агрардык реформа өткөндөн бери көңүл бурулбай башкаруу системасы жок болуп калган. Ошондуктан бул жаңы мыйзамдын алкагында жайыт пайдалануучулар бирикмеси деп түзүлгөн. Ошол жердеги ар бир айылдык аймакта жашаган эл чогулуп өзү бирикме, коомдук бирикме түзүп, ошол коомдук бирикме биздин азыр биздин айылга тийиштүү болгон жайыттарды өзүбүз башкарабыз деп бул ыйгарым берилген укуктар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарга берилген да, бул жайыттарды башкаруу маселеси. Аны менен кошо ошол жерден салыкты чогултуу маселеси да каралды эле, бирок биздин айыл өкмөттөрдүн дарамети жетпегендиктен ал салык базасын чогултууда маселе болуп калган да. Ошондуктан ушул коомдук бирикме, жайыт пайдалануучулар бирикмеси атайын өзүнүн аткаруу органын түзөт, жайыт комитети деп. Ошо жайыт комитетине жергиликтүү депутаттар кирет, айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү кирет, жакшы ат баштуу кишилер кирет. Анан ошол жайытты башкарып, мындан ары кантебиз деп ортого салып, анан кеңешип, булар ошол жайытты башкаруу иштерин жүргүзүп келишет. Бул жагынан жардам бердик. Андан тышкары эми бул той базасы мал чарбасын жайыт. Андан тышкары той базасын чыңдоо максатында атайын коомдук үрөн фондуларын түздүк.
154 жайыт комитеттен 454 жайыт комитет түзүлсө, үрөн фондусунан болсо 154 үрөн фондусу болду. Бизен бул кыйнап түзүлгөн жок, булар өзү ыктыярдуу түзүлгөн фондулар. Атайын өзүнүн талаптары бар эле, анча-мынча техникасы болуш керек, жери болуш керек деп маселелерди көтөрдүк экен. Бул үрөн фондулары үрөндү ошол малдын тойтуна камдала турчу айыл чарба өсүмдүктөрдүн санын көбөйтүп жайылтууда, малга тоют камдоо максатында. Ошо тоют коомдук үрөн фондуларын түзгөндө ар бир ошол үрөн фондусуна биз долбоор тарабынан 8 тонна жер семткичтерди бердик, 8 тонна арпанын үрөнүн же болбосо беденин үрөнүн бердик. Анан алар сээп, айдап, көбөйтүп анан элге 1-2 кылып таратып берген учурлар болду. Эл андан ары жайылтып таратып, малына тоют топтоого шарт түзүлүп келди да. Бул эми мал чарбасын өнүктүрүү максатында. Андан тышкары мал чарбасынын түздөн түз ийгиликтүүлүгү бул анын денин сактыгынан байланыштуу ветеринардык маселелер боюнча. Ошо ветеринарияга дагы жардам берип келатабыз. Мына эки жана жогоруда көрсөтүлгөн долбоорлордун алкагында биз жанагы бруцеллезга каршы, яшурга каршы, эхинококкозго каршы өкмөт тарабынан бюджеттен бул эми атайын 6 оору бар. Адамга дагы, малга дагы ылаңы бирдей болуп жуга турган. Анан ошого өкмөт коопсуздук сактоо максатында бюджеттен акча бөлүп берет. Ошолорду сатып алып, анан дарысын эмдешет да малга. Анан жетпеген жагын биз сатып берип аттык. Анан эми ошо биз жана бруцеллезга сатып берип атканда 2013-жылы сатып берип баштаганбыз. Өкмөт тарабынан да бюджеттен да бөлүндү. Анан бизге бир долбоор акчасынан да бөлүндү. Ошондо жылына 4800 учур катталса бруцеллез боюнча, мына бир жыл мурунку маалымат азыр 800 болуп калды жылына. Бруцеллездин саны кескин кыскарды. Себеби туура вакциналарды сатып алып, убагында эмдөө иштерин жүргүзгөнүнө байланыштуу бул кыскарды. Ошондой эле эхинококк маселелери да кыскарды. Эми яшурга болсо мына быйыл ала баштадык, яшурда ошондой жардам берип атабыз. Андан тышкары ветеринардык инспекция тармагынын материалдык техникалык базасын чыңдоого да көп жардам бердик. Ар бир ветеринардык башкармалык райондордо жайгашкан башкармалыктар былтыр алганбыз 54 бирдик автоунаа сатып бердик баарына. Ар бирине GPS трекер деп коет экен, майды коротуп же болбосо бир максатсыз колдонбош үчүн атайын бияктан баарын көзөмөлдөп тура турган GPS трекерлерди коюп берип, азыр бул система жакшы актап өзүн 25-30%га чейин күйүүчү майын үнөмдөгөнгө шарт түзүлөт экен эгер GPS трекерлерди коюп бергенде. Анан өзүнүн менчик иштери боюнча да айдабайт да машинени. Андан тышкары жеке менчик ветеринарларга мен ушунун баары эле буга чейин кылып аткан ошо ИФАД тарабынан каржыланып аткан долбоорлордун жардамы менен айтып атам. Кылып аткан ветеринарлардын көбүнө ушул атайын шаймандар сатып бердик. Ошо шаймандардын ичинде баштапкы шаймандар эмне керек болсо, малды диагностикасын, ооруларды аныктоодо кандай аспаптар керек болсо ошонун баарын сатып бердик. Ветеринардык тармактагы өнүктүрүш үчүн биздин улуттук агрардык университетинде 100 баланы окутуп контрактын төлөп бердик биз долбоордун алкагында. Бирок ал 100 бала дагы эки жакка бүтүп калгандан кийин кетип калбай, атайын келишим негизинде шарт ошондой болчу, келишим негизинде келишип, анан бүткөндөн кийин бүтүштү баары. Бүткөндөн кийин ошол өзүлөрүнүн айылдарына барып ишмердик иш менен алек болуп элге жардам берип атышат. Ушундай жакшы жетишкендиктер болуп атат бул долбоордун алкагында. Эми тилекке каршы ар нерсенин өзүнүн баштала турган убактысы бар экен, бүтө турган убактысы бар экен. Азыр мына бүтүп калды бул долбоор. 31-мартта бүтөт. Ошондуктан мунун жыйынтыктоочу конференциясы катары биздин элдин калың катмарын чакырып, ошол жайытка тиешеси бар, жайыт менен иштешип жүргөн жогорку кеңештин депутаттары, өкмөттүн өкүлдөрү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилерин чакырып, ошо 19-февралда бир жакшы конференция, жыйынтыктоочу конференция өткөрүп, анан мындан аркы жайытты пайдалануудагы мүчүлүштүктөр, жайытты пайдаланып аткан проблемаларды талкуулап ортого салып, анан ошону бир чечкенге аракет кылалы деген иш чараны көздөп турабыз. Негизи бул долбоор ошо сиз айтып кеткен, азыр акыркы 2 долбоор качан башталды эле? Бул эми жанагы мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоору 2013-жылы башталган. Бул эми жана айтып кетпедимби, Ысык көл менен Нарын областын камтыган. Бирок бул былтыр 19-жылы 30 сентябрда бүттү биринчиси. Экинчи мал чарбачылык рынокты өнүктүрүү долбоору 2014-жылы башталган. Анан бир жолу узартылды, себеби дегенде мына акыркы жолу жарым жылга узартылды. Бул коронавируска байланыштуу болуп узартып беришти. Бир топ иш чараларды убагында бүтүрө албаганга байланыштуу. Анан аны мына азыр ошо жыйынтыктоочу конференция болуп атат. Эми бул жалпы жонунан эле
жайыт ресурстарын башкаруу маселелерин камтый турган конференция да. Ушул жайыт деп айтып калдыңыз да, мына эми малдын саламаттыгын чыңдоо боюнча жакшы иштер жасалыптыр. Ошол жайыт маселеси кандай жакшырып, анан аны туура башкаруу, мисалы үчүн айтат го, жыл сайын эле бир жайытты колдоно бергенге болбойт туурабы? Аны деген мындай бөлүп пайдаланыш керек деп айтышат да. Ошол башкаруу бир жолго коюлдубу? Кандай жыйынтыктар бар ошол? Башкаруу адегенде өзү башкаруу системасын орноттук. Андан кийин ошол жайыт комитеттери, жайыт комитеттин төрагалары ошол жылда мисалы бир айлык аймактын демесинде аймагында болуп аткан жайыттарды кандай иштер жүргүзүш керек. Ал жерде ошол жайыттын абалынан тышкары, өзүнүн кыртышынан тышкары бул жерде эми көп инфраструктуралык объектилер бар экен, көпүрөлөр бар экен, жолдор бар экен. Анан ошолордун баары убагында сел алып кетип, аркы берки болуп бузулгандан биздин малчылар тилекке каршы айылдын тегерегинде жайыттардын баарына жайып атып, анын баары тыкыр болуп, анан деградацияга учурлаган да. Анан ошондуктан биз ошол көпүрөлөрдү салып, анан алыскы жайыттарга айдаганга шарт түзүп бердик да, ошол жайыт комитеттерге жардам берип. Анан аларга дагы 600 ашык, 601 ашык атайын техника сатып бердик. Бул бульдозерлер, грейдерлер, жүк ташуучу машиналар, ошол кум ташуучу машиналар. Булардын баардыгын ошо жайыт комитеттери өзүлөрүнүн өздүк салым менен алышты да. Мисалы 25%-ын бир экскаватордун баасын 25%-ын ошол өзүлөрү элден чогулткан акчадан чогултуп беришти дагы. 70%-ын болсо биз долбоор аркылуу бердик. Эми ал жөн эле тиги айыл өкмөт, бул айыл өкмөт же тиги жайыт комитети берген жок. Бул конкурстук негизде болду. Конкурста катышып, өзүлөрү ошону жакташып, коргошуп, анан туура болот, мында бизге керек дегендей атайын комиссия карап туруп, анан ушуларга берсек болот экен деп бердик. Ошону менен жалпы жон менен 600 бирдиктин тегерегинде болду да. Бул эми айыл өкмөт менен биргеликте бул техниканы колдонушат. Анан ошол жолдорду түзүп, жолдорду куруп кайрадан, анан малды алыстап жайганга байланыштуу айылдын тегерегиндеги жайыттардын абалы оңоло баштады. Анан ошол кыртышы кийинки маселе. Сиз туура айтасыз, Союз кезинде ошо жайыттарды тийиштүү деңгээлде кармап туруш үчүн 1 миллиард рубльга чейин акча бөлүнчү. Биз эгемендүүлүктү алгандан бери бир да тыйын бөлүнгөнбүз. Тескерисинче баягы салыгын чогултуп, антиминтип эле иштерди жүргүзүп келишкен. Анан ушул системаны орноткондон кийин биринчиден жайыттын абалын көзөмөлдөп мониторинг жүргүзгөнгө шарт түзүлдү. Экинчи жагы болсо жанакы салык базасын жайыт пайдалануу билетине кошо кирип кетет ал баасына. Мисалы бир уй башына 100 сом болсо, 100 сомдун 30%-ы бул ошол салык базасы деп эсептелинет да. Бул мындай шарттуу түрдө эсептеп коет, бирок ошол айыл өкмөттүн социалдык экономикалык маселелерин чече турганга кетет. Калган 2-ден 3 бөлүгү болсо, 3-төн 2 бөлүгү болсо тиги жайыт комитеттерге берилет. Анан ошолор жылда пландаштырып койгон, бир жылда пландаштырып койгон иштердин баарына жумшайт ошол акчанын баарын. Анан ошол жерде жанагы которуштуруп жайуу маселеси каралган. Которуштуруп жайуу маселесин чоң деген аянттар бар да, анын баарын тең тосуп чыгыш керек. Алда каражат. Анан ошол чөптүн дагы кыртышын улам чөптүн түрлөрү бар экен. Аны улам жаңыртып, сээп, кошумчалап сээп турбаса, ал чөп дагы өзү бара такыр эле жок болуп кетет экен. Себеби урук чачканга чейин жетишпей калат, мал жеп коет. Анан ошондуктан сээп турат. Анан жанагы коомдук үрөн фондулардын бирден бир максаттарынын бири ошол жайыттарга себе турган чөптүн да уруктарын жайылтуу да. Анан биз эми биздин мал чарбасынын жана изилдөөчү, илимий изилдөө институту менен чогуу иштешип атабыз. Анан ал жерде адистер бар, жакшы мындай сабаттуу адистер бар. Анан ошолор өзүлөрүнүн иш чараларын иштеп чыгып, анан албетте азыр учурда өтө маанилүү болуп аткан маселе климат өзгөрүшүнө ылайыкташтырып биздин дыйкандарды ошолорду үйрөтүп, кандай кылыш керек, кандай учурларда которуштуруп жайыш керек малды, ошонун баарын окутуулардын баарын үйрөтүп атабыз. Эми бул долбоор жалгыз эле биздин бөлүм тарабынан эмес, биргеликте биздики Арис менен чогуу болот да. Арис болсо ошо социалдык мобилизация маселесин жерлер менен иштешип, окутуулар өткөрсө, биз өйдө жакта институционалдык жактан өнүгүү, мамлекеттик органдардын материал техникасын чыңдоо, аларды окутуу маселелери бизге каралган да. Бул эми жакшы долбоорлор болду. Кудай буйрса, эми бул долбоордун дагы азыр биз өкмөт тарабынан эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фондусу менен сүйлөшүп атат. Жаңы долбоор ошолорду улантуу максатында караш керек болот. Эми ошол түзүлүп калган жайыт комитеттерин экономикалык дараметтерин чыгаш керек да. Түзүп койгон эртеңки күнү ал кайра урап калса, бул анда биз эчтекке жетпегендей болуп калабыз. Сондуктан жаңы долбоор болуп атат. Анан ошо менен бирге
Бул долбоордун аягында долбоордон чыгуу стратегиясы деген бар. Бул долбоордун аягында атайын иштеп чыгылчу документ. Ал жерде ошол долбоорго умалашып чогуу иштеген мамлекеттик органдар, мисалы Айыл чарба министрлигинин ичиндеги өзүнүн түзүмдүк бөлүкчөлөрү, алардын баардык иш чарасын баарын көрсөтүп, жоопкерчилигин көрсөтүп, убактысын көрсөтүп, бюджетке киргизиш керек деп бүт баарын иш чарадан чыгарып, анан ошол министрликке беребиз. Министрлик болсо өзүнүн буйругу менен бекитип, ар бирин милдеттендирет да. Ошондой иш чаралардын бири, мисалы сиздерге бурулай кабар катары айтып кетейин. Бизде алдын ала маалымдоо системасы бар да. Бул платформа, электрондук платформа, жана санариптештирүү иштеринин алкагында болуп аткан нерсе. Бул атайын платформа, сайт. Ошол жерде бизде Кыргызстанда болгон жайыттардын картасы бар да. Ал чоңойот, кадимкидей интерактивный болот, чоңойот. Ар бир жайыттын ошол жерде инфраструктура объектилери бар. Каерде көпүрөсү бар, каерде жанакы эмдөө малды эмдей турган атайын пункттар бар. Алар каерде, суга турган капташтар каякта, ошонун баарын киргизилет. Анын баарын көрсөтүп, ошо картадан карап, андан тышкары биз гидромет менен чогуу иштеп чыкканбыз. Гидромет ошол 10 күнгө аба ырайдын божомолун берип турат да. Азыр иштеп атабы ошол? Азыр иштеп атат. СРО пастюре дегенде колдонуп атышат эл колдонот. Эл колдонот. Аны менен бирге биз мобилдик тиркемесин дагы иштеп чыгып атабыз. Кудай буйруса ушул бир айдын ичинде киргизебиз. Ал мобилдик тиркемени Google Play менен Apple Store'дан жүктөп алса болот. Ар бир ошо муктаж болгон адам анан карап туруп, каякка малды айдай турган болсо, ал жерде аба ырайын 10 күнгө алдын ала көрүп, себеби дегенде көп учурларда малды жайлоого айдап бараткан кезде кар жаап салат ар кандай белдерде. Анан ошондо 40-дан кийин барат малдын баары койлор. Анан көбү кырылып калып аткан, ошондон болуп атат да. Анан ошонун баары бул жакшы биздин малчыларга жакшы аспап, ошону өнүктүрө турганга. Негизи буну ошол чабандар кандай колдонуп атат иш жүзүндө? Мисалы үчүн негизи айтылгандай аябай жакшы болуп атат да. Туурабы? Аны түздөн түз ишке ашыра турган, сөзүңүз айтып кеткендей, мындан аркы иште улап кете тургандар ошо жайыт комитеттери. Бирок аны колдонгон ошол чабандар, эл өзү болуп атат да. Эл өзү, мисалы, эгер тиркемени айтып атсаңыз азыр. Тиркемени анан жалпы эле ушул долбоор, программа кандай иштеп атат? Долбоорлордо, мисалы, жанакы жайыт комитеттеринин өзүнүн ассоциациясы бар. Бул эми эң сонун практикада бизде көп мамлекеттерде болгон эмес, коңшу мамлекеттерде эмес, аларга биздин Кыргызстан жайыт ассоциациясы бар. Ошол жайыт ассоциациясынын төрагасын чакырып улам-улам бөлүшүп атат. Ал киши ошол тажрыйбасы мол болгон киши, Эгембердиев Абдумалик Абдыкарович деген. Анан ошол жана закондордун, мыйзамдын бир авторлорунун бири ошол киши. Анан ошо буну түзгөндөн кийин бул ошол ассоциация толугу менен жайыт комитеттерге дагы, малчыларга да окутуу маселесин карайт да. Ошол тиги талаага чыкчу атайын өзүлөрүнүн талаага чыкчу мектеби деп коет, ошол жака чыгышып, малчыларга суроолор топтолуп кала турган болсо, атайын иштеп чыккан модулдар бар. Модулга ылайыкташтырып, ар бирин тең малды кантип багуудан баштап, жайытты кантип кароого чейинки, кантип эмдеш керек, кайсы убакта кандай тамак аш бериш керек, тоюп бериш керек дегенден бери бул малчылар муктаж болуп келсе эле, ошол жайыт комитеттери аркылуу бул окутууларды өткөрүп беребиз да. Бул мурун биздин долбоордун алкагында өткөрүп берип атканбыз, эми азыр бул Кыргызстан жайыт ассоциациясынын дарамети жетип, булар өзүлөр ошо түшкөн өзүлөрүнүн баягы тапкан акчасынын алкагында булар ошолорго окутууларды жүргүзүү милдеттеринин бири. Бул баягы долбоордун туруктуулугун камсыз кылуу жагдайлары да. Абдан жакшы. Сиз айтып кеттиңиз сөзүңүздүн башында ушул акыркы 2 долбоорду ишке ашыруу үчүн $39,5 миллион. Бул бир долбоордун эле баасы да. Бир долбоордун баасы. Бул жок, мунун жарымы эле. Бунун жарымы кредит, жарымы грант түрүндө. Бул акчаны 40 жылга алган менен бирок ким кайтарат аны? Бул деген эми бизде көпчүлүк учурда ушул түшүнбөстүк болуп келатат. Эми ооба учурда биздин тышкы карызыбыз көп болгондуктан. Азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, мисалы үчүн салык төлөөдө дагы маселелер пайда болду деп. Бурулай баягы мындай көп тараптуу экономикалык утуштар бар да. Мисалы, ошол биздин малчылардын малынын саны көбөйсө, алардын сыйымдуулугу, өндүрүмдүүлүгү көбөйсө, анан алар сатканга мүмкүнчүлүк болот, экономика ушунун баары оборотко кире берет да. Акыры дарамети көтөрүлгөн соң муну кайра кайтарат болбойт. Кыргызстан алып аткандай эле бюджеттен алат. Демек, салык көбөйгөн сайын баягы салык көбүрөөк түшөт да, ошентип кутулганга мүмкүнчүлүк болот да. Бунун эми үстөгү өтө кичинекей. Бул жакшы шартта алынган насыялар да, жакшы шартта алынган. Ар бир мамлекет деле насыя алат. Өнүккөн Америка деле насыя алат. Бирок бул насыяны биз айыл чарбасына учурда 370 миллиондун сом тегерегинде айыл чарба министрлигинин бюджети. Бирок ал көбүнесе эле ошол өзүлөрүнүн айлыгына, коммуналдык коромдорго эле кетип калып атат. Бирок өнүгүүгө багытталган акча бюджеттен тилекке каршы бөлүнбөйт. Акча чындыгы эле бюджетибизде тартыш болгондо. Анан ушундай насыялар эгер кичинекей республиканын масштабында кичинекей акчаны салып койсок, бирок айланып келип пайда бериши өтө
чоң болуп атат да. Ошондуктан бул кичинекей акча менен чоң жетишкенде болуп атабыз, чоң жеңишке жетишкенде болуп атабыз. Бул жакшы багытта алган нерселер да. Бул өзгөчө ошол биз азыр иштешип аткан донорлордун шарты эң бизге туура келе турган шарттардын бири. Ошондо малдын башына жараша жайытка киргенде малчылар салык төлөйт, анан ошонун эсебинен ал салык болот. Анан малды сатат. Малды сатып, ал жерде эми азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылса болот. Малды чет мамлекетке сатат. Мына азыр көрүп атасыздар, эл деген мына Өзбекстан менен Казакстан азыр көбүн эсе малды бизден сатып эми азыр кичине мындай чектөө киргизип койдук, бирок ошентсе дагы сатканга мүмкүнчүлүк болуп малдын саны көбөйүп атат. Илгери Союз кезинде койдун эле саны 10 миллион болчу бизде Кыргыз СССРинде. Азыр болсо 6,5 миллион болот, бирок көбөйүп атат. Мурун такыр эле калбай калган. Көбөйүп келе атат акырынан. Бирок эми азыр малдын санын көбөйгөнгө неметип умтулбашыбыз керек. Биз малдын сапатын көбөйтүп, мына асыл тукумдуулугун көтөрүшүбүз керек да. Ошол эле жайыттарга мындай асылдуулугу жок 5 кой жайылгандан көрө асылдуу 1 кой жайылганы ошондой эле продукция берет да. Ошол жагына умтулушубуз керек. Мына ушул жакка агрардык саясат ушул жакка багыт алыш керек. Бүгүнкү күндө учурдагы биздин максаттарыбыздын бири. Абдан жакшы. Могу үрөн фонду жөнүндө кайра дагы сурагым келип атат да. Сиз айтып кеттиңиз, жайыттарга ошол кайсы бир учурда чөптү үрөнүн сээп туруш керек. Анан ушул үрөн фонддорунан кантип алышат? Ал үрөн фондусунан мындай болот да, үрөн фондусу ушу ассоциация менен биргеликте иштейт. Райондук ассоциация болобу, жайыттар боюнча же болбосо республика ассоциация болобу. Булар айрымдарын сатышат, өндүрүлгөн продукцияларын, айрымдары болсо муктаж болгондорго 1-2 кылып берет, күзүндө бересиңер деген шарт менен. 1-2 деген мындай, 1 килограмм үрөн берет. Арпанын үрөнүн жакшы репродукциядагы 1 дыйканга келип муктаж болгон, анан ал күзүндө кайра 2 килограмм өзү өндүрүлгөн продукцияны кайра буга төгүп берет да. Бул ага баягы чоң мындай муктаж болуп турганда, керек болуп турганда кийин үрөндөн берем деген жакшы шарт да. Анан ал коомдук үрөн фонд аны сатып кайра жакшы репродукциядагы үрөндү алып келип кайра жайылтат да, мисалы. Ал эми жанакы жайыттардын өзүнүн чөптөрүн көбөйтүүгө участоктор боюнча бөлүп коет. Ошол жайыт комитети мен жана жогоруда айттым, 1 жылдык, 5 жылдык өзүнүн иштөө пландары бар. Ошо иш планына киргизип коюшат дагы, иш планына үрөн алуу деген маселесин акчасы коюп коет. Эми ал кичинекей эле акча болот, салыштырмалуу. Жана көпүрө-сөпүрөгө кетип аткан акчага караганда кичинекей эле акча болот, бирок аны ошол үрөн фондунан кадимкидей эле сатып алат, жайып коет. Ал эл баягы өзүнүн жайытка пайдаланып, жайыт билетине чогултуп берген акчанын эсебинен да. Бул дагы өзүнүн ошол кете турган чыгымдарына киргизип коет да. Бул туура өзүн өзү камсыз кылчу система да. Бул системаны мындан ары улантып, мунун туруктуулугун алып кетишибиз керек. Анан кантип ушуну алып кетсе болот туруктуулугун? Туруктуулугу мисалы ошол жайыт комитеттери мына бүгүн иштеп калды. Элден акчаны чогултуп атат. Азыр көбү жакшы ийгиликтүү иштеп, кээ бир айыл өкмөттөр жардам берип атат ошол жайыт комитеттерге. Тиги жолун оңдоп алайын, бир жерге мындай кылайын, бир жер тосоюн, капташты кылайын, малды сугара турган жерди оңдоюн десе, кээ бир бай айыл өкмөттөр ошол өзүлөрүнүн бюджетинен дагы кошумча акча берип атат да, чогулткандан тышкары дагы. Анан элден акча чогултуп атат. Анан эми бул азыр илгери система жок кезде жайытка пайдаланууга чогулткан жылына 6 миллион сом республика боюнча чогултушкан. Анан азыр бул системаны киргизгенден бери 158 миллионго чыкты да. 158 ушундай өсүш болду. Эми 158 миллиондун 3төн 1 бөлүгү бул социалдык багыттарга арналган акча болсо да, калгандары бир топ болуп атат да бул акча. Бирок муну дагы көбөйтүш керек. Себеби дегенде жана малдын саны көбөйүп кетти, жердин саны аз жетпейт. Бул жагынан эми жаңы механизмдерди ойлоп киргизебиз го, Кудай буйрса ойлонуштуруп атабыз. Азыр эми ал мыйзам чегинде эл менен кеңешип, кеңеш кескен бармак оорубайт дейт. Мындай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак кандай болот. Мисалы ошол эле асыл тукум малга кичине жайытка жая турган акысын төмөндөтүп койсок, бул кандайдыр бир аларды түрткү берет да. Ошол багыттагы малдарды багууга. Багууга ошол. Анан эми экинчи долбоор жөнүндө бурула айта кетейин, бул ошол уландысы, бул мал чарбасын өнүктүрүү боюнча рынокко чыгууну камсыз кылуу деген долбоор. Ал жерде дагы 3-4 компоненттен турат. Бирөө болсо баягы кошумча нарк чынжырчасы деп коет. Кошумча нарк чынжырчасы, эгер мындай өндүрүлгөн продукцияны биз чийки зат түрүндө сатып ийбей, аны биздин мамлекетибиздин ичинде кайра иштетсек, 20-23%га чейин кошумча нарк пайда болгон иш орундары менен камсыз болот экен. Ошондуктан 4 багытты тандап алганбыз. Бул эт, сүт, анан жүн, анан бал да. Ушу 4 багыт боюнча атайын ошо биздин дыйкандар менен иштеп, жетектөөчү ишкана деп атабыз, ортодогу ошол тизмекчени алдыга тартып кете турган. Ошо жетектөөчү ишканаларга биз атайын мындай каражат карап
берип атабыз да, $100.000 чейин грант түрүндө берип атабыз, бирок ошончо эле өздүк акчасын кошуш керек. Эгер 100.000 сураса, 100.000 кошуш керек да. Ал эми канча ишкана ачылып иштеп? Жалпы жондан эми бул долбоордун алкагында өзү 5 жыл калган, анан жалпы жондан биз 50 тизмекчи деп атабыз. 50 тизмекчи 4 багыт боюнча. Бул ошондо 50 ишкана болот, бирок тегерегиндеги чийки затты камдоочу фермерлик топтор деп коет, алардын саны андан да көбүрөөк болушу мүмкүн да. Булар ошолордун бири-бирине болгон байланышын бекемдешибиз керек болуп атат. Өндүрүлгөн сүттү же болбосо этти башка жака сатып ийбей, ошо кайра иштетүүчү ишканага алып келиш керек да. Ал жерден кайра иштетилип, анан кошумча нарк пайда болуп, анан элде андан ары сатканга шарт түзүлүш керек. Мына ушул багытта бул долбоор, андан тышкары дагы бир багыттар бар. Бул инновациялык финансылык продукттарды иштеп чыгуу, жаңы инновациялык продукттарды. Андан тышкары айыл чарбасына деги эле өндүрүшкө байланыштуу инновациялык продукттар, бул боюнча мына долбоор 2 жылга чукулдап калды иштеп атканына. Эми азыр ошо мына күч алып неметип атат. Кудай буюрса, бул дагы бир топ өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтөт болуш керек деп биз терең ишеничтебиз. Абдан кызыктуу долбоорду айтып берип атасыз да, убакыт кандай өткөнүн жада калса байкабай калып атабыз. Анан дагы бир сурагым келип атат, ошол айыл чарбасы боюнча ишкерлик кылган ишкерлерге дагы кандай жеңилдиктер бар? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, кайра иштеткендерге мисалы 100 миллион сом, 100 миң доллар беребиз, алардын дагы ошончо акчасы болуш керек деп. Андан башка дагы кандай жардамдар же жеңилдиктер бар? Эми бул жагынан айыл чарба министри азыр мына биздин министрликке жакшы жаш, күчү толгон жакшы министр келди, креативдүү. Анан ошол бир топ иш-чараларды иштеп чыгып атабыз, азыр министрликтин ишинин алкагында. Анан ал жерде дагы эми жанагы бизде ФСК деген атайын өкмөт тарабынан каржыланчу акча каражат банктар аркылуу бериле турган бир насыя бериле турган проектиси бар. Ошонун алкагында алса болот, эгер ошондой насыяга муктаж болгондор болсо. Ал эми долбоорлор тарабынан болсо бизде эми чындыгы эле көп эл аралык уюмдар иштеп атат, техникалык жардам катары долбоорлор бар, биздин долбоорлор бар. Келип кайрылсын, эгер шарттары биздин долбоордун талаптарына туура келсе, сөзсүз түрдө биз жардам берүүгө аракет кылабыз. Чоң рахмат, Тапчыбек мырза, биздин студияга келип, ошол Кыргызстанда ишке ашырылып аткан айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча долбоорлор тууралуу кенен айтып бергениңиз үчүн ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Биз өлкөдө ишке ашырылып жаткан айыл чарба долбоорлору тууралуу Айыл чарба министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Тамчыбек Түлеев менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.